Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Казакстандагы толкун Кыргызстанга таасирин тийгизбейт. Ал эми Өзбекстан менен Тажикстанда кайталанышы мүмкүн. Бул тууралуу КМШ өлкөлөрү институтунун Казакстан жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин чет элдик басылмаларга билдирди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2020-жылдын октябрь айында айыгышкан күрөштө жеңип, такка келген орду бекемделген инсан. Ал эми социалдык тармактагы талкуулар, нааразычылыктар болуп тура берет. Бул жагынан алганда Кыргызстан региондогу эң коопсуз мамлекет. Бул толкундун кедергиси Тажикстан менен Өзбекстанга толук тийиши мүмкүн, деди ал.